Мен 20 жашка келип калдым. Мамлекет жумушта иштейм. Айлык азыраак. Үйлөнөйүн деп жүрөм. Ата-энем деле үйлөн деп жатышат. Ибадатымды колуман келишинче аткарам. Намаз окуган кыз таап бергиле десем, окубаган деле ала бер да окутуп аласың дешет. Туура айтат. Эгер ата-энеси жакшы жерден болгон болсо, ошого себеп болуп каласың. Жумушта бир кызды сыртынан жактырам. Менден 1 жаш кичүү экен. 4 ай мурун жумушка жаңы келгенде эле аны байкагам. Оюмда үй бүлөсү бар го деп ойлогом. Жана кече Москвада жанагы бир орус аял окуп берди го Толгон айдын монологун орусча. Бияк ошондой эле болуп атат, карачы. 2 жумадан бери оюман кетпей койду. Бирок өзүмдү билгизбей карманып эле жүрөм. Ал кыздын жигити жок деп уктум, так билбейм. Түз жүргөндөй эле көрүнөт. Жумуштан кийин бат эле үйүнө кетет экен. Оюмду айтсамбы, айтпасамбы деп ойлонуп жүрөм. Коркконум карабай коебу деп. Биринчиден, экинчиси намаз окубаса кыйналып каламбы дейм. Ниети барбы жокпу билбейм. Өзүм жөнүндө айтсам, мени жактыргандар аз эмес. Эч кимди үмүттөндүрүп пайдаланган эмесмин. Кудайым сактасын. Башынан эле Кудайым тамеки арактан алыс кылды. Өзүм ранимый баламын. Сөз айтсам карабай койсо, Кудайым сактасын, көпкө депрессия болорум анык. Кандай кеңеш бересиз? Дуа кылып коюңузчу, ыймандуу, такыба, жубайлуу болоюн. Сизди терең урматтайм, жана сыйлайм дейт. Аллах разы болсун. Такыбаларга такыбалар, Кудайым сизге сөзсүз такыба аял жолуктурат иншалла. Бирок жанагыдай кичине нерсеге депрессия боло берген жакшы эмес. Акыйда болуш керек бизге. Боло турган нерсе болот, болбой турган нерсе болбойт. Болбой турган нерсени болбоду деп ага кыжарат болуштун кереги жок. Кыжарат болгондон болуп калбайт. Боло турган нерсе эмнеге болуп калды, ага да кыжарат болуштун кереги жок. Ушул акыйда жүрөккө кириш керек. Бул акыйда жүрөккө кирбесе, толук мусулман болушубуз кыйыныраак болуп калат. Ошого ага айттыңыз. Чок иштеп аткан болсоңуз деле чогуу эткиз, карындаш сөз бар бизде. Мен үйлөнөйүн дедим элем. Сиз кандай көз караштасыз? Мен намаз окуйм. Эгер намаз окуганды кааласаңыз, эгер каалай турган болсоңуз, мага турмушка чыгып ойлонуп көрүңүз. 2 бакыр 1 тугур деп иш кылсак жакшы болот иншалла. Деп сунуш кылыңыз, же болсо кагазга жазып, бирок мунсаңыз окушу кыйыныраак, компьютерден жазып бериңиз. Шириф чоңураак кылып, компьютерден жазып берсеңиз, окуйт иншалла. Бирок эсиңизден чыгармаңыз, Кудай таалам сизге жакшысын жиберет сөзсүз түрдө. Бул анык. 25 толдум, эмдиги жылы үйлөнөм. Бирок көздөгөн кызым жок. Апам менен телефондо сүйлөшкөн сайын кыздар менен сүйлөштасыңбы, кыз таптыңбы деп сурап атат. Кантип кыз издесе болот шарият жолу менен? Шариятта кыз жигит болуп сүйлөшүү арам болсо, ылайыктуу кыз албай каламбы деген чочулоо болуп атат. Бул нерсе менде эле эмес, бардык үйлөнөм дегендердин мүдөөсү. Варианттарды айтыңызчы. Убакыт өтүп үйлөнчү күн жакындап атат дейт. Охо. Ата-энелердин ошондой айтканы жакшы эмес. Кыз таптыңбы дегени. Анткени ал жаш бала каяктан тапсын аны? Кыз толуп тура, бирок ылайыгын таба албай калат да. Апасы, таэжелери, тажеңелери, эже карындаштары, жеңелер, бүт аялдар жамааттын бардыгы полный состав команда ишке киришиш керек. Акулалар ишке киришиш керек дагы, анан чабактар таап бериш керек. Анан көрсөтүш керек. Бүт айылдын бардыгы ошого кыз тапканга аракет болуш керек. Кимдин? Анда динден кабары жок болгон адамгерчиликтен кабары бар да. Адамгерчиликтен кабары бар. Алар деген баары бир жаман адам каалашпайт. Эгерде түбү таза насилдүү болсо, бул динге сөзсүз түрдө келет. Көп диндарга үйлөнүп, кийин бактысыз болуп калгандар да бар, диндар деп, жолукчан деп, анан жолугу жок, бирок жакшы жердин кызын үйлөнүп, тез эле урушка түшүп кеткендер да. Ошон үчүн биринчи тарбиясына караш керек. Пайгамбардын осуяты бар, жанагыдай күлдөбөгө, мусорго өсүп калган кызыл гүлдөн сактангыла деген.
Adamдык касиет түзүк болуш керек. Ошон үчүн анан жоолугу жок экен, ондай жок экен жок. Ал баары бир адеп ахлак, тазалык, турмуш тиричиликти карап алат. Анан экинчиден осуят бере турган нерсе, сен өзүң эркектерден издеш керек. Таксырлар сиз менен катташып жүрөмүз, жакшы кызыңыз болсо мага берсеңиз деп, эгер кыз болсо, ошол эркектердин өздөрүнө кайрылыш керек, туура келе турган болсо. Бирок аялдардын издегени көп макул болот. Анан достордун аялдары да тапканга аракет кылыш керек, эгерде ошол муктаж болуп аткан болсо. Мен жазында үйлөнөйүн дедим эле. Бир кызды тааныштым. Бир кыз менен болот, бир кыз эмес, бир кыз менен тааныштым. Жакшы кыз, сиздин сабактарыңызга келип турат. Бирок ата-энесине быйыл кабар билдирсем, жакшы кабыл албай койду. Эмки жыл көрөбүз деп сураныш дуа кылып коет, жашым 20-да. Жашы 20 деген бул нанды нана деп жүргөн бирөө болот. Ошон үчүн чоңоюш керек кичине. Чоңоюш керек кичине, урматтуу бир тууганым, илим ал, башка кыл, даватка чык, анан ордуна келет бардыгы. Эмектеп бүтүп үйлөнүп алганда бир араб тууган айтат, мен дейт жанагы басканда жеңиш аятында басам, анан үйлөнгөндөрдү көрөм, жап-жаш балдар дейт, үй бүлөлүк жоопкерчилик эмне экендигин түшүнбөй үйлөнүп алат дейт да, чындап ошондой. Анан эмне десеңер талак бир ажырашып кетишет да. Кеде келет, мен айттым, эмне келдиңер, апаңар урушуп кала берсем, жок биз аялым менен күйөөсүбүз дейт да. Мен айттым, качан үйлөнүп үлгүрүп алдыңар силер? Мектеп бүткөнсүңөр, сен бүткөнбүз, бу эл бүттүк дейт да, мындай болбойт да. Ошон үчүн кичине сал чоңоюш керек. Ошого мендер айтат, эмдиги жылы барып көр, 21-ге чыкканда, анан бир кеп болор иншалла. Быйыл биз үйлөнөлү деп ниет кылып жатам. Бирок сүйлөшүп жүргөн кызымдын бою менин боюман 10 сантиметрге узун. Адам уктайт да баары кечинде жер тегиз эле баары бир. Кечкеле бас жүрө бербейт го. Ала турган кызым менин боюм сенин боюңан узун болгон үчүн аябай комплекс болуп уялып жатам дейт. Стереотип просто дейт. Кийин үйлөнгөндө тааныштар айтышат да, жубайынын бою жолдошунан узун экен деп. Ушул сыяктуу сөздөрдөн корком деп айтып атат. Бирок сен мага аябай бүт жагынан жагасың дейт. Ушул эле маселе мени кармап жатат. Мага ушуга бой боюнча авторитеттүү киши чечмелеп айтып берсе мен тием деди. Устаз ушул маселени чечип берсеңиз жакшы болмок эле. Биздин сурообуз төмөнкүдө. Эркек менен кыздын үйлөнүшүндө адамдардын бою маанилүүбү? Үйлөнүш үчүн көбүнчө эмнесин карашыбыз керек? Иншалла быйыл үйлөнгөнгө жамаат менен дуа кылып коюңуз суранам. Негизи бисмиллахир-рахманир-рахим. Үйлөнгөндө адамдардын бактылуу болуп кетиши үчүн эркек аялдан байыраак, бою дагы узунураак, анан материалдык абалы жогорураак, анан социалдык абалы дагы жогорураак болсо жакшыраак дейт. Аял киши эркекке караганда таквараак, сабырдуураак болсо бул дагы жакшыраак дейт да. Бул эми ошол жакшыраак делген. Бирок адамдардын көңүлү туура келип, бири-бирине ылайык келип, сүйүшүп калган болсо, анда бул шарттар сөзсүз түрдө милдеттүү эмес. Ошондуктан аялдын бою узун болгон болсо, бул уят эмес. Ал эмес мына башка жерлерде көп жерден көрүп эле жүрөбүз. Чоң-чоң дүйнөлүк адамдардын деле аялдарынын бойлору өздүгүнөн узун. Бул эч кандай үйлөнгөнгө мындай каршы келбеш керек. Мен ойлойм, бул жакшы. Кудай таалам жакшылык берсин. Аны уят катары көрбөш керек. Аны кээ бир адамдар ошондон уялат, андан уялбаш керек. Кудай тааныбай койгондон уялыш, башкадан уялыш керек. Бой узун болгон болсо иншалла, кулундагы бет балдардын бою узун болот иншалла. Баары жакшы болот. Ийгилик каалайм иншалла. Эмне менен? 10 сантиметрде тең болуп калабы? 10 сантиметрде кызарып кетиши мүмкүнбү? Анчалык эмес, Эч кандай шарият тыюу салбайт, үйлөнсө болот иншалла. Мен жакында үйлөнөм, насаат кылып коюң дейт. Şu aytқан сөздү уга берсең, ошо насаат болот. Бирөө айтат, чубак ажы мени өкүл ата кылып алайын сизди дейт. Мен айттым, мен өкүл ата кылба деди. Мен Кыргызстан баарын өкүл атамын дедим. Ушу айткан сабакты уга берсең, ошо өкүл ата эмнеге шайлайт? Өкүл ата деген ушул жаңы үйлөнгөн жаш бала менен кыз жашоонун жолун билбей калбасын деп акыл айтып турсун дейт да. Мен акылды айтып атам кечке эле. Телефонго коюп алып уктап алып, уга бер, аны уга бересиң бардыгын. Кудайдан корк. Ошол аялыңа мамиле кылып аткан учурда менин апам дагы аял киши. Бул дагы бирөөнүн апасы болот. Менин кызым аял киши болот. Бул дагы бирөөнүн кызы. Менин карындашым дагы күйөөгө кетет. Ошого да ошон үчүн сен апаңа, эжеңе, карындашыңа, кызыңа, алардын күйөөлөрү кандай мамиле кылганды кааласаң, ошондой мамиле кыл аялыңа, иншалла жакшылык болот. Көрүп анча-мынча айыбын көрбөй кал. Аял киши айып кетирип коет.
Туура эмес сүйлөп алат кээде. Анча-мынча укпай кал, анча-мынча билбей кал. Илгери бир чал Ноокаттын базарында сатат экен алтын тиллелерди. Тизип алып алтындарды. Эстүү чал экен. Анан бир аял келиптир дагы, алгысы келип ары карак экен, жалп этип отура калса пырт деп жел чыгып кетиптир. Анан келин бези кызарып, уялып ушинтип калган экен. Чал айтты: "А, балам, кулагым укпайт" дептир. "Не деп атасың" деп. Анан келин бияк бейен караса, "А, осурган укпай калыптыр" дептир да, анан кийин, "О, тиле канчадан" дептир да. Чал эстүүлүк кылган да, укпамыш болуп калган. Ким айып кетирбейт. Ошон үчүн келген келиндер кечке мынтип карай бер микроскоптон анча-мынча нан күйгүзүп койгонун, тамакка туз көп салып алганын, туура эмес сүйлөп алганын, анча-мынча уктап калганын. Эми укта түнү менен уктатпаса башка бирөө, күн сайын уктатпасам эмне кылыш керек албай? Уктап калат кээде. Ошолорду анча-мынча көңүл калбай койсоң, жашоо иншалла жакшы болуп кете бере турган болот.